Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. 20 уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Чачкей жооп бербестен көргөн кордугун, жеген таягын көңүлүнө түйүп, элдиярды кандай да болсо ордон бошотуп кетүүнүн акылын ойлоп, уктабай таңдатырып, умаштай көзү ачылып, өгүзүн токуп алып, отунга кете берди. Ал түнү жатып, кардыгач бир жакшы түш көрүп, жеңеме жорутайын деп токойду карай козусун жайып, Чачкейдин артынан барып түшүн айтып берди. Айланайын жеңеке, түндү жатып түш көрдүм. Кайнаган калың элдин ичинде кара чаар шер көрдүм. Арча тору тулпарына минип, кайып болгон абамды көрдүм. Ак өргөнүн ичине кирип, алтын тактын үстүндө олтуруп, көңүлү шат экен. 40 жигит орду атып, кумар жазып жатыптыр. Калың эл тегеректеп, тамашага батыптыр. Ак боз бийини союп, алты канат ак үйдө ак желек сайып коюп, агала сакал бир адам айылдын каны болуптур. Кас элечек кийип, эркек бала өңөрүп, сиз көчтү баштапсыз. Боз жорго минип, бөрү чигин белсенип, энекем элти баштаптыр. Мен болсо чачма шуру, берме таралаш, мончок тагып, кундуз бөрк, ак тубар кынама көйнөк кийип, колума алтын саптуу айбалта кармап туруптурмун. Бул эмне болчу? Анда Чачкей туруп, мындай деп жооруп берет. Айланайын бийкечим, ушул көргөн бир түшүң өңүң болсун. Бизге Кудай бериптир. Кара чаар шер көргөнүң, шер колдогон абаңдын келе жатканы. Арча тору буудан минген абаңдын көңүлү шат болсо, ашыгындагы жарасы айыгып калыптыр. 40 жигит орду атышса, анда кайрадан башы биргет. Аба кең элди билип, аяшатаң эле деп, артык көргөн адамын кан көтөрсө, бизге бакыт тийиптир. Кас элечек бүркөнүп, катарлап төөсү чиркелсе, жеңиңдин багачылып, баатыры колго тийиптир. Кундуз бөрк кийсең, башыңа аба кең аманат кергени, шуру бермет тагынсаң, багың өсүп баратканы, көөнүң өсүп, чоңойгонуң, ак тубар кийип боюңа, колуңа алтын саптуу айбалта кармап жүрсөң, аба кең казан асып, үй тигип, калк ичинде теңиңе бере турганы. Ушул көргөн түшүңдү бир жуманын ичинде көрөрсүң. Кардыгачтын түшүн түгөтө жоруп, Чачкей элдиярды көргөнүн, өзү таяк жегенин кардыгачка айтып, элдияр эрмекке кат жазып, дастарконго тамак түйүп, тамакка кошуп кат түйүп, ордодо жаткан элдияр менен эрмекке бермек болушуп, эки айылдын ортосунан эл уктаганда бирин бири табышмакчы болуп, жер болжошуп коюшту. Кардыгач козусун айдап, Чачкей отунун артып, көңүлдөр шат болуп жүрүшөт. Айыл тегиз жатканда көнөчүккө май алып, дастарконго нан алып, 40 кулач кыл аркан алып, колго чырак шам алып, ордун башынан арканга байлап, элдияр эрмекке салып жиберишти. Өлүк салык болуп жаткан элдияр эрмек бул келген тамакты ичишип, катты окушуп, эмиш шүгүр өлбөйт экенбиз деп, Кардыгач менен Чачкейге кайра митип кат жазып жиберишти. Айланайын Кардыгач, Чачкей аяш, катыңарды окуп, кайратыңардын молдугун билдик. Бул жактан качып кетсек деген оюбуз бар. Кермеде минип качар, кечке жүрсө чарчабас ат барбы? Кеңеш алар жан барбы? Же кеңеште уста чал барбы? Кээрге олпоктон, кирээрге даңгыр жол, кишинин жолун тосуучу кийликшер кол барбы? Бизге жообун бергиле. Бардыгын ойлоп билген соң, ордон качып чыксак болот. Орду менен айтып бергиле. Айткандын баары бар болсо, Кытайдын кызыл даарысын, калмактын кара даарысын, кантемир менен момуя баарын байлап, даяр кылып койгула. Кардыгач менен Чачкей бул катты окушуп, 2 түн өтүп, 3-чү түн болгондо Кер табылгы менен Алтыбайдын Ала тоо деген атын айтылган даарылардын баардыгын алышып,
Элдиярдын жарак шаймандардын ордун башына алып келип, арканга кат байлап салып жиберишти. Элдияр эрмек катты окшуп, кайраты толуп, ордон чыгып, эки күлүктү экөө минип, Кардыгаш Чачкей менен коштошуп жүрүп кетишти. Экөө кеңешип, эрмек токойдо калмакчы болду. Элдияр эки атты алып, Табылдыга карай жөнөдү. Эрмекти Чачкей бакмакчы болду. Табылды Элдиярды колтуктап аткарып, кол кармашып коштошуп, Нарындын башы кара ташта жалгыз жатып калган. Кара суунун башында калың токойдун жээгинде Арча тордун танап жип менен аркандап коюп, алма башты октоп, кылычын жанына коюп, ак канкыны башына жаздап, ак тердикти астына салып, чалап ичип жата берген. Күндөрдүн күн өтүп, 5 күн 5 түн өтүп, 6-чы түн болгондо эси эндирип, жараты күчөп, жаны кысталып, элдине үнү кулбай ээн талада жатканына арман кылды. Жанындагы чалапты алып чээр дарманы калбады. Элдияр качан келет деп карай берип, эки көзү талыды. Кең Нарындын боюнда, калың бадал түбүндө ментип керез айтып калары эч оюна келбегенин айтып кейди. Кыймылдарга чамасы келбей, кубаты кетти. Бирок чымындай жаным чыкканча деп, чымырканып кайрат кылып, чыңалган шишик жарага чыдап турду. Элдияр күндөп түндөп, болжолду күндөн өтүп кетпесем экен деп шашып жүрүп келе жатты. Кер Табылгынын табышын Арча тору сезип, аңгырап үн салды. Арча тору Табылдыга көлөкө болуп, күн жагын тосуп, бетине чымын кондурбай, куйругу менен шыйпап жаткан экен. Ашыгып келген Элдияр атка көзүн салып, Табылдыга жетип келди. Таноосун кыпчып, кубарып жаткан Табылдыны көрүп эси чыкты. Аттан түшүп, бутун шилтеп аса албай чалдынып, көзүнүн жашы мөлтүлдөп, жалгызым эмне болдуң деп башын жөлөдү. Мурдуна дары жыттап, жаратына дары жапты. Аш пушундай болгондо араң көзүн ачты. Көзүн ачып караса, жанында Элдияр турат. Санында ороп койгон таңы бар. Колун сунуп, боюн көтөрүп, учурашсам деген ишаратын Элдияр байкап, колунан кыса кармап, эки дос кучакташып жакшы көрүшүштү. Табылдыга дарысы жагып, кара терге чөмүлүп, эти булбурап, жумшарып, шишкен жерлер кыбырап, тула боюнун тамыры жан киргендей чымырап чыкты. Элдияр табып болуп, дарысын улам жабып, 4 күндө шишигин таркатты. Өлөт деген Табылды өйдө болуп тирилди. Табылды сүйдөп, элинин, Эрмектин, Шайымбеттин, Кардыгаштын жайын сурады. Эрмекке сары урат болуп, аны көрүүнү каалап сагынганын, жытын жыттаса, өңкөчү жатпай, айыгаарын айтканда Элдияр канжагадагы кан аралаш кир болгон көйнөктү алып келип берди. Табылды көйнөктүн жакасын жыттады. Бир аш пышын болгондо буу калгандай тердеген сайын оңолду. Табылды Эрмектин баянын сурады. Элдияр эл жеринин, үй бүрөсүнүн, жакындарынын, 40 жигиттин амандыгын, Кудай назардын элди көчүргөнүн, элдин азирет айтып мазарга конгонун, Алтыбайды кан көтөрүп коюшканын толук төкпөй чачпай айтып берди. Бирок катаган элин ар өзүндө бир айыл болуп эркин жатып оңуптур деп, аяш энесин алачыктай семирип ат көтөргүс болуптур деп айтат. Кардыгашты болсо айылчылап ат минип, камыкпай жүргөнүн, шуру бермет тагынып, эрке багылып жатканын, анжандык бир мырза кудо болуп кеткенин айтат. Чачкейди Алтыбай менен Кенжебай күндө бирөө алам деп талашып жүргөнүн, Шайымбетти күндүз абасынын мойнунда, түнү энесинин койнунда курсагы ток, эрке талттан өсүп жатканын айтат. Эрмекти болсо эрдиги күчөп толуп, эл ичинде кадырлуу экенин, Самаркан Кокон шаарынан келген кошунду жеңип, жол чалып чолоосу тийбей жүргөнүн, ага кезиккенин, көйнөгүн үйүнөн алганын айтат.
Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр табылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Актан Тыныбековдун вариантында Эр табылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.